Darını içip ile tavız bardığımızda. Bir ile da Айыккан адамдар аз. ayıkkan adamlar az. Emi al darılar kanday darı, kanday yap geliyor, kanday yol, kontrabandalık yol münem ошол darı действительно adamga жардам береби эч ким tekşergen gözөмөл эме болуп атат да. Төмөн gözөмөлдү төмөн болгон үчүн бүт азыр жаңы министри келип ошол мамлекеттик аптекаларды ачып атат. Мурда бүт жеке менчик эле эми кандай аптека ачса дагы көзөмөл жакшы болуш керек да. Ошондо эми бул дүйнө жүзү боюнча билесиздер. Дарыны чыгара берет. Ошол дары менен айыгабыз деп дарыны ичип атабыз. А ден соолугубузду баягы больницаларыбыз, жаңы больницалар курулбай эле. Элдерибиз көбөйүп атат. Сайыз убагында 3 миллион болсок, бүгүнкү күнү 7 миллион калкыбыз бар мамлекетибизде. 8 миллионго жакындап калды. Ошолордун баарын камсыз кылган элдерибизди, жаштарыбызды бардыгын. Кары картаңдарды, больницаларыбыз жетишсиз болуп жатканга даже мына канча деген кишилер биздин ошол мен өзүмдүн округумда кайрылып атат, больницага барып жата албай атабыз, дарылана албай атабыз деп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү оору көбөйүп аткан ошондон деп эсептейм. Ушунда салыштырмалуу айтканда кыргыз медицинасында өнүгүү барбы же тескерисинче арткага кетип жатабы? Эми бүгүнкү күнү чынын айтыш керек, өнүгүп алдыга кетип калган деле эчтеке жок. Мурда кандай болсо так эле ошондой турат да. Өнүктүрүү деп мына жаңы больницаларды, жаңы ошол оборудованияларды, заманбап техникаларды алып келсек, ошондо өнүгүп атабыз деп айтсак болот да. Мына бөлөк мамлекеттерге барып ошол бардык көп адамдардан уганда, баягы колунда бар адамдардан, Кореяга барып, Турцияга барып, Америкага барып чыкап өтүп келдик, Япониядан өтүп келдик деп. Бизде андай оборудованиялар жок болгондуктан ошо чет мамлекеттерге карапайым акчасы жок, пенсияга, айлыкка жашагандар бара албайт экен да. Ошон үчүн оорулар көп болуп атат. Азыркы убагында чын эле айтканда, ошол сиз айткандай ар кандай оорулар чыгып атат. Биз дагы ошону дагы көрүп атабыз да. Азыркы маалда мен билгемче медицина министр өзү азыр Турция менен аябай жакшы чогуу иштеп коюп атат. Бизден канча бир нече врачтары азыр жөндөп койду. Каяктан азыр кошумча дагы билим алып коюп атат. Бияктан жаңы бөлүмдөрдү дагы ачып коюп атат. Ушул жактан дагы бир жаңы компания, мен билгемче жаңы компания келет. Биздин врачтарга тиги сабактар, анан дагы мастер-класс көрсөтүүгө дагы келет да, февраль аягындачы. Февраль айдын аягында келет да. Ошол жерде бир кадамдан жакшыртуу немеси болуп атат да, өнүгүү болуп атат да. Медицина тармагында дагы көптөн бери чечилбеген көйгөйлөр көп. Ошондуктан абсолюттук түрдө баардыгын канааттандырарлык деңгээлде бүт Кыргызстандын жарандарына медициналык камсыздоону эң жогорку деңгээлде өткөрүп жатат дегенден алысмын. Бирок ошол эле учурда аракети жок, жөн эле отурат дегенден да алысмын. Менин пикиримде азыркы министр Алымкадыр Бейшеналиев принципиалдуу, керектүү учурда чечкиндүү мүнөзү бар деп ойлойм. Ошого аракет болуп атса керек. Ошончо жогорку кеңеш дагы тиешелүү укуктук ченемдик актыларды кабыл алуу аркылуу жакшы шарттар түзүп бериши керек. Эми мамлекет жагынан, министрлер кабинети тарабынан жакшы чаралар көрүнүп атат. Айлык маянасы көтөрүлдү колдон келишинче. Мен билгенде быйыл 2 чоң больница салынып атат. Ошол эле Бишкекти алсак, Бишкекте мына 3-чү шаардык больницада чоң баягы сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан абдан чоң 400 орундуу больница салынып атат. Ал эми азыркы күндө баягы дарылоо шартын карасак, албетте мунун баары тең каржыга келип таянып атат. Мен билгенден бул Минздравда өзүнчө бир ар бир дарылануучуга акча бөлүнөт экен. Бир ушу 5000 сомдун тегерегиндеби, 3000 сомдун тегерегинде. Бул албетте аз. Муну да жогорулатуу керек. Бүгүнкү күндө бюджет канчалык көтөрүлгөн сайын ошого жараша баягы айлык маяна, дары-дармек
эсеби дагы акырындан көтөрүлүп атат да. Эми канчалык бүгүнкү күндө деңгээли жакшы эмесин эми салыштырыш мен оор деп ойлойм. Тейлөө сапатына кандай баа берет элеңиз? Тейлөө сапаты туура эми баягы больница жетишпегендигине жараша палаталар аз, обслуживающий персонал аз. Ошонун себебинен кичине бир мүчүлүшүктөр болушу мүмкүн да. Өзгөчө региондорду алсак, региондо ушул дарыгерлердин, врачтардын ваканттары абдан чоң, то есть көп, жетишпеген кадрлар абдан көп. Мисалы Нарын областында эле 124 врач жетишпейт экен да. Союз убагында иштеп пенсияга чыккан адамдар, врачтарыбызды эле жок, ушул кичине карап, ошолор менен иштешип атышат. Мен ойлойм, акыркы мамлекетибиз эгемендүү болгондон кийин 30 жыл болуп атат, 30 жылдан ашты. Мурда бар болгон азыр эми жокко чыгып кеткен профилактика маселеси көтөрүлбөй жатат да. Алдын ала алуу да. Эми ошол эле мектептерде дене тарбия сабактары кандай өтүп атат? Негизи мамлекет ошо дене тарбия маселесине кандай көңүл буруп атат? Анткени деген дене тарбия, ошо физкультура деген маселе мурда жакшыраак каралса, азыр деген эми бүт эле спорт клубдун баары жеке менчикте, частный. Мамлекет тарабынан ошол жака көңүл бурулса жакшы болот. Жөн эле барып мушташ клубтарга эмес, дене тарбия, денени чыңдоо, ден соолукка көңүл буруу деген ошол жаатта иштесек жакшы болот эле. Алдын ала профилактика деген бир эле мисал алсак, ар бир үй бүлөдө антибиотик деген маселени көтөрсөңөр, жок дегенде 10 жашка чыга элек балабыз, жок дегенде 2-3 антибиотикти уже алып көргөн да, рецептсиз эле. Кичине чүчкүрүп калсак эле барып антибиотикти алып туруп ичишет да. Антибиотикти мисалы грипп менен ооругандар деген грипп менен вирустан бактериянын инфекция болот да. Вирус болгондо гриппке антибиотик берилбейт. Ал уже бактерия аралашып, катуу мындай совсем уже залакасы күчөп кеткенде ошондо гана антибиотик берилет. Ага чейин деген противовирус менен басылат. Ошол нерселерди бул деген саламаттык сактоо жагынан массалык маалымат каражаттары аркылуу мындай информационный пропаганда жок болуп атат да. Пропаганда здоровый образ жизни деп орчасын айтканда ошондой маселе жок болуп атат. Анан бизде көп нерсе дагы, мен ойлойм, биз тамактануу маселесине көңүл буруш керекпиз. Бул эми кыргыздарда күчтүү, анан күчтүү эмес тамак деп бөлүнгөн менен жашылча, овощ, фрукты деп айтылган менен, бирок эми баалар кымбат деп азыр бул маселе экинчи мындай каралбай калат ба? Бирок ошол эле убакта рациондорду, тамактануу маселеси да көп мындай каралбай калып атат да. Но негизи саламаттык сактоо жаатында деген каражаттарды мисалы биздин комитет биз бөлүп атабыз. Сураган маселесин баарын парламенттен көтөргөн, анан бюджет комитетинде сураган маселе каражат керек болуп атат десе, парламент эч качан жок дебейт да. Өкмөт тарабынан ошол жака мен ойлойм реформаларды баштап атабыз деп коюп, бирок ошо аягына мындай профилактика маселесине көбүрөөк убакыт бөлсө болмок. Тейлөө сапатына кандай баа берет элеңиз? Себеби ооруп калып келсе дарыгерлер кабыл албай калган, мисалы көпчүлүк орой маселесине, орой мамилеге аябай көп арыздар келет бизге парламентке. Мен да ошол профессионализм маселесин көтөрөт элем. Көп жаш биздин дарыгерлерибиз, мындай мыкты билим алган дарыгерлерибиз чет өлкөдөн келеби, Россияда окуйбу, бияктан окуйбу, кайра эле тиги сыртка чыгып кетип аткан маселеси эмнеде десем, анткени деген биз жумуштап албай жатабыз дейт. 20-30 жыл системада ошол 300 оорукана болсо, ошол ооруканаларды башкарып алып туруп, бир үй бүлө тейлеген ооруканалар бар экен. Анан тааныш билиш аркылуу барып орношуп алып туруп, аягында деген ошол маселе чечилбей, ошол адамдар деген жаш кадрларды өстүрүшпөйт дейт. Анан хирургия маселесине келсек, көп учурларда ушул жаш хирургдар айтып атат, хирургия бул деген бизнес болуп калган дейт. Ошол жактан эле операция үчүн эле барсаң эле, отурсаң, турсаң эле акча бул деген анча-мынча хирургияда деген бул мамилеге деген жаш кадрларды өстүрүү эмес, бул жактан акча жасоо маселеси болуп калган деп. Ошондой арыздар биздин шайлоочуларыбыздан келип атат да. Бүгүнкү күндө медицина тармагы бир топ мындай жылыштар бар. Бирок ошол эле учурда байкап атасыздар, азыр аптекаларда жана башка жерлерде бир топ химиялык дарылар сатылып, ошо жаш балдар колдонуп, ошодон бир топ жаңы муңга бир зыян келтирүүлөр болуп атат.
эми бүгүн көрдүңүздөр жогорку кеңеште токтом да чыкты, жана мыйзам долбоорлору каралып атат бул боюнча. Ошолордун баардыгы жакшы бир жыйынтык болот деген, жана ошол боюнча иштер алып барылса жакшы бир көрүнүштөр болот деп. Бизде ушул адамдарыбыз, жарандарыбыз ооруп калгандан кийин дарылоого, операцияга да эле акча издеп жүрөбүз. Алдын алуу иштери абдан начар. Мисалы ошол эле оорубаш үчүн эмне кылыш керек, сергек жашоо образы, жанагы чуркоо, эмне тамактарды жебеш керек деген мындай түшүндүрүү иштери абдан аз. Мисалы жанагы майлуу тамак, туздуу тамак деген мындай бир витаминдер жөнүндө бир адамдар билбейбиз биз. Эмне баягы эртеден кечке жумуш менен элек болуп, колуна эмне тийгенин жеп эле жарандарыбыз эптеп жанагы күн көргөн учурлар көп да. Ошон үчүн алдын алса, мындай ооруканалардын баары толбойт эле. Менин оюмда. Мен эми медицина жаатында эксперт эмесмин. Бирок жанагы азыр абал кейиштүү. Мисалы ошол эле мына 3-чү балдар ооруканасына барсаңыз, же болбосо Оштогу ооруканаларда карасаңыз, толуп калган. Балдар батпай калды. Жанагы кызамык болуп атат, башка болуп атат. Батпай калышты да. Ошон үчүн максималдуу аракеттерди азыркы министр көрүп атканын байкап атам, бирок бул дагы жетишсиз деп ойлойм. Олуттуу мамиле болуш керек. Бизде мисалы мен чет өлкөдө кичине анча мынча жашап калдым. Врачка жазылып, мындай саат дүйшөмбү күнү саат 3-тө кел деп ошентип барып, мындай кезек жок да, саат 3-тө барарыңды билесиң. Бизде кезек, ушунун баардыгы чоң маселе болуп атат. Жеке менчик клиникалар болсо кымбат. Алар абдан жакшы. Шу айырма барган сайын ор коюп баратат. Жеке менчик клиникалар көбөйүп атат, медициналык. Ал жерде кымбат. Мисалы ошол эле ЮРФга барсаңыз, томографияга түшкөнүңүз бардыгы бир 5000 сомсуз бара албайсыз. Мамлекеттик больницага барасыз, бул жерден, бирок ал жерден жанагы гуманитарлык жардамга келгендер гана жарыларды албасаңыз, ал жактан дагы ушундай бир чоң маселелер бар. Бирок мен врачтарыбызга ыраазымын. Ушу аз айлыкка максималдуу иштеп атышат.